Мен Садыр Жапаров чыкканда легитимдүү дегенде аябай сүйүнүп ыйлаган күндөрүбүз да болду. Сүйүнүп турдук, колдоп турдук, Алладан тилеп турдук. Мириле мен эмес, эл журт тилеп турду. Анан негизинде мен айтайын дегем ушу мына Кудай кааласа эртең шайлоо келе жатат 10 январда. Ушу тили чыккан баладан баштап 80ге чейин чыккан чалдар ушу садыр деп турган угуп туруп мен ушундай толкунданам да. Кудай буйрса ушу мен эл журтуман суранар элем, ушу Садыр Жапаровду шайлап алсак президенттикке бир жакшы жашоо келет деген, пенсияларыбыз көбөйүп, айлыктар көбөйүп, баягы миграция болуп кеткен балдарыбыз айылга келип, бала чакасынын алдыда жылуу жумшак ушу оокатын кылабы деген ойдобуз да. Коронавирустун кезинде 100 000 сомго чейинки бул кредиттерин узартып бериши, ушулордун процентин жоюп бериши. Бул ушул адамдар үчүн, карапайым адамдар үчүн эң чоң жетишкендик болот, эң чоң жардам болот. Ушул азыркы убакыттачы. Бул эң Садыр Жапаровдун колдогон, ушул пандемия болгон, көңүл бургандыгы болуп эсептелет биринчиден. Кудай буйрса, президент болуп калса, мындан да жакшы жардамдар берилет карапайым элге. Мына конституцияны өзгөртөбүз деп атат. Бул дагы эң чоң. Эгерде конституция өзгөрүп кала турган болсо, биздин кыргыз элинин жетишкендиги гана болот. Biz Кудай буйрса тез аранын ичинде ушу Сингапурдун катарына киребиз. Ошол алып бара турган бир эле Садыр Жапаров.